Кече 18 майда катуу жааган жаандан улам Ош эл аралык аэропортун суу каптады. Жамгыр имараттын ичине чейин кирип, күтүлбөгөн жерден жеңил конструкциядагы шып талкаланып, бир нече жери урап түшкөн. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Ош эл аралык аэропорттун бир бөлүгүн эмне себептен суу каптаганын жумушчу топ иликтейт. Бул боюнча атайын ички комиссия түзүлдү. Азыркы тапта келтирилген чыгымдар такталып, убактылуу оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Ош эл аралык аба майданы өлкөнүн түштүк аймагындагы эң чоң аэропорт. Имараттын реконструкциялоо жумушуна 2012ден 2018 жылга чейин 150 миллионго жакын акча сарпталган. Курулушун Альманар Элистрой Сити, Авангард Римстрой жана Акбата компаниялары жүргүзгөн. Ош аэропортунун жетекчиси аба майдан чынында начар абалда турганын айтып, муну мурдагы жетекчилердин катачылыгы деп эсептейт. Карабастан азыр прокуратура иштеп жатат. Бүт кандай иштер болгон, канча акча каражат болгон, эмне үчүн себеби мындай болуп атат. Биз эми азыр алар жашап койгон ишти биз келип сөзүн, жаман сөзүн бүт баарын биз угутабыз да. Мунуку жетекчи күнөөлүү ошондо? Мунуку кургандар күнөөлүү да. Ошону көзөмөлдөгөндөр күнөөлүү. Естественно, мен аларды эле эмес, ушул жерде канча жылдан иштеп жүргөн биздин коллегалар бар. Начальник службалар, кызматкерлер, бир кызматтын жетекчилери бар. Ошолор чогуу бирге общий бир мындай бир эмеге келишип, проект чыгартканда бизге муну кылып бер деп айтып, чогуу жасап турган иш да. Биз реконструкция кылабыз деген бирөөнү чакырып туруп эле ага тендер сенпталына жаса деп акча берип койгон, ошо менен бүтүрүп койгон. Ар бир аэропорт бул ошол шаардын мамлекеттин күзгүсү. Аба майдан чет элден келген туристтерди, чиновниктерди, жөнөкөй жарандарды тосуп алчу биринчи үйүбүз. Учактан түшөр замат көзгө илинген Ош эл аралык аэропорту жакшыраак бир жаанга чыдабай жатканын көпчүлүк жарандар кечетен бери сынга алып жатышат. Коноктор тосуп алчу күзгүсү, эл аралык деген аты дагы статусу да бийик да. Анан ошондо өзү 4 эле жыл болду. Жалпысынан муну кийин бир канчалаган чоң суммалар кетти, миллиондогон суммалар. Эми аны мен так айтпай эле коеюн, бирок өзү эле билинип турат да. Анан ушундай чоң мыкты имаратыбыздан бир жамгырда, бир сезондо бир жамгырдачы суу агып турсачы, бул демек биздин мамлекеттин ошол курулушка көзөмөл кылбагандыгы, технадзордун көзөмөл кылбагандыгы, анан жетекчилерибиз буга көңүл кош мамиле жасагандыгы да. Бул башка өлкөлөргө, башка өлкөдөн келген туристтерге биз бул уят деп биз эсептейбиз да. Белгилей кетсек, Ош аба майданы Манас аэропортунун филиалы болуп саналат. Анда 900дөн ашык кызматкер эмгектенет. Аэропорт жумасына 160га жакын каттамды уюштурат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.